Жаңыдан көзүн ачып ойгонуп жаткан биздин теле көрүүчүлөргө кутман таң каалап кетмекчибиз. Ал эми азыр болсо сиздер сүйгөн биздин рубрика мастер-класс башталганы турат. Ал эми биздин студияга алгачкы коногубуз болуп Сүйүнбек кызы Шайыр келип калган чагы. Кутман таңыңыз менен. Кутман таңыңыз менен. Аман эсен келип алдыңызбы? Ооба, жакшы келип алдым. Биз негизи эле алгачкы суроолорубуздун бири болуп, мисалы мынтип келишет да, менин жакындарым көрүп атат, жолдошум көрүп атат, балдарым көрүп атат деп келиңиз салам жолдоо менен баштайлы, э? Бүгүн биринчиден чакырганыңыздарга сизге чоң рахмат. Келип туруңуз. Ошол мен ушундай эмгегимди баалап, эмгегимди байкап чакырганыңызга терең ыраазымын. Анан мени көрүп аткан бардык жакындарыма салам жолдойм. Баарыңыздын кутман таңыңыздар менен. Бизден ысык салам, э? Мен байкашымча бүгүн биз ушундай таттуулардан торт жасайт экенбиз, э? Ооба. Ал үчүн бизге эмнелер керектелет? Биз бүгүн мен айтып кете турчу нерсе бул биз эң эле жөнөкөй нерселерден, мисалы бул картон ар бир үйдө кездешчү нерсе, ошол жөнөкөй нерселерден биз өзүбүздүн жакындарыбызга мисалы эң оригиналдуу бир өзгөчө белек тартып алсак болот да. Ошол бизге керектелүүчү нерсе бул картон. Картондорду мындай тоголок кылып кесип алабыз. Диаметри 22 сантиметрден. Бул жакта 3 түрү бар. Мен эртерээк үйдөн жасап даярдап койдум бир сыйра. 3 түрү болот. Бунун ар ким өзүнүн фантазиясына жараша жасаса болот. Бунун диаметри 33 сантиметр, 22 сантиметр, анан 16 сантиметр болот. Мындай 3 кабат болот. 3 кабаттуу торт жасай турбайбызбы демек, э? Бул декоративный торт деп коюшат көбүнчөсү. Анан бул торттун жээгин мындай киндер шоколадтар менен кооздоп алабыз. Анда эмесе биз акырындап ишке кирише берели. Ооба. Ал эми айтсаңыз, Шайыр айым, таттуулар менен мамилеңиз кандай? Өзүм таттууну өтө жакшы көрбөйм, мындай орточо десем болот. Бирок ошол таттуулар менен иш алып барып келет турбайсызбы? Биринчи, ооба. Муну болсо биз бул жакка кийгизебиз. Ооба, буну мындай кылып чаптап алабыз. Бул термоклейди күйгүзүп коеюн, э? Термоклей менен иштейбиз. Күйгүзүп койдум. Бул жагына клей салышыбыз керек эң алгач. Ооба. Анан мындай түстүү кагаздар болот. Бул гофрированная бумага деп коет. Ооба. Буну деген бул коробканы жабыш үчүн мындай кылып азыр чаптап алабыз. Биздин кыргызча, кыргыз тилине которгондо аракет кылып көрөлү. Тармалча бир кагаздар деп койбойбу? Кандай дейсиз? Ошол түстүү кагаз деле деп койсок болот. Түстүү кагаздар. Ооба. Бул жөн гана түстүү кагаздар эмес, чынында бирасындай бир быдырала, э? Чын эле. Буну биз чаптайбыз. Клейм акырындап азыр эригени жатат окшойт. Бир аз күтөбүз негизи клей эригенче. Ошондой эле бизге лента, э? Лента керек. Канча лента ушундай туурасы мунуку канча болуп калат болот? Бир 2,5 сантиметр болот. Анан мындай двухсторонний скотч деп коет кыргызчасы. Эки беттүү скотч керек, анан сызгыч керек, термоклей кандай аталат? Термоклей эле деп кое берели. Анан эң аягында мындай пакет кооз баштыкчага салып, анан бирөөнө белек кылып мындай оригиналдуу кылып, ушинтип ичине киргизип, аны байлап даярдап коебуз. Негизи мындай өнөр деген айымдарга келиңиз иш кылып биз иш үстүндө сүйлөй берели. Мен ушундай бир аз кичине сизди аларды да кылышым мүмкүн, баягы суроолорду берип, ошол менен суроолор менен катар жооп берүү менен катар биз болсо ишибизди уланта берели, кыла берели. Азыр дал ушундай кызыл түстөгү. Биз демек ар кандай түстө кылат экенбиз, э? Бирөөсү болсо кызыл, бирөөсү болсо күлгүн түстө. Ортосу кызыл болчок буну. Мындай эле үстүнө эле. Үстүнө жабыштырабыз мынтип. Демек үстүнө картонго эле клейди куя алат экенбиз дагы. Мен үстүнө чапташтырат экенбиз. Анан бунун четтерин дагы мындай ашып калган жерлерин дагы термоклей менен чаптайбыз. Кыла берейинби? Сиз термоклей. Бул жагына кылайын. Бул жагына мындай кылайын. Тегеректин бардыгын ушинтип чаптап чыгабыз, ашырып. Жаман көрүнүп, чыгып калбаш максатында кылып атабыз. Мындай кылайын. Ошол клей менен иштеген жагат го эмнегедирчи. Анан ошол оңой, э?
термоклей деп коет, бул аябай универсальный десем болот. Бүт бардыгын чаптайт да бул. Бул иш менен канча убакыттан бери алектенесиз? Бул менин жөн эле хоббим десем болот. Мен атайын отуруп алып алектенбейм. Хоббим кээде көңүлүм келгенде ушундай ар кандай майрамдарда жакындарыбызга белек кылып жасап беребиз. Буйрутма кылганда отурбай эле үйдөгү керектүү оокаттар менен, буюмдар менен эле дал ушундай кооздуктарды жаратууга болот. Эң башкысы чын жүрөктөн жасалыш керек, туурабы? чын жүрөктөн жасалыш керек. Башкасы маанилүү эмес болуш керек менин оюм боюнча. Негизи мындай өнөр деген аял затына үйдө баягы көз жарып, декретте отуруп калат эмеспи? Ошол учурда келет экен да. Ал эми сизге кайсыл учурда келди? Мен айтсам, сиз азыр буну мындай көрүңүз, мен айта берейин, мындай кылып. Ар бир кагазды көлө объем болуш үчүн ушинтип чыгарабыз. Жыртып албаш керек. Ооба, жыртып албаш керек. Мен Жыртып алсам урушасызбы мени анан? Ооба, урушам. Мынакей да ушундай кылып. Жыртып жаткандай түр көрсөтүп, бирок жыртпайбыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жөн гана буруштурабыз. Буруштурабыз, ооба. Андан соң жумуштурбайбы. Менин суроомо өзү жооп берсеңиз болот. Мен кызыгуум качан башталды? Бул өзүм мен да декретте отурганда башталды десем болот. Ошол убакта өзүм кандай десем бир интернеттен ошондо башталып, анан жаңы жылдын алдында биз жакындарыбызга эмне белек кылабыз деп анан бүт бардык эле кандай десем баягы стандартный белектер. Анан ошо жолдошум экөөбүз оригиналдуу белек жасайлык деп ушуну ойлоп таптык. Ошол анан бардыгына жакты. Бул кандай десем, мен деле буга чейин мындайды кездештирген эмесмин. Интернеттен көрүп эле үйрөнүп алдыңыз, э? Ооба. Атайын мастер-класстарга бардыңызбы? Жок, интернеттен көрүп эле үйрөндүм. Азыр интернет бар заман. Ар кандай жолдор менен акча табууга болот, мисалы. Ооба. Ал эми ушул жол менен эң көп каражат тапкан мындай айлык маяна деп койбойлу үйдө отуруп. Канча акча болду эле? Канча каражат топтодуңуз эле? Мен өзүм кандай десем, окшош дейт, бул жагында, эки жагында. Эки жагында. Өзүм атайын отуруп бир акча табайын ушул хоббим менен деп андай ойлорум болгон эмес. Жөн гана убакыт болгондо, бош убактым болгондо жасап, же болбосо майрамдар болгондо жасап белек кылчубуз. Эки жолу буйрутма беришкен. Бунун деген, мисалы бул киндер шоколад кичине кымбатыраак болуп калат десеңиз, буну жөнөкөй эле кичине арзаныраак шоколадтарга алмаштырып жасасаңыз, ошол эле убакта булат. Оригиналдуулугун жоготпойт. Эми муну да чапташтырайынбы? Буну биринчи бияка кийгизип алып. Буну да тегереттен. Мен клей менен неме кыла бербеймби? Кое бербеймби? Ушундай кыргыздарда сонун сөздөр бар. Неме деп. Бирок түшүнөбүз. Ооба. Клей менен айлантып. Мынакей. Устундагы убактыбыз аябай чектелүү болуп, бат-баттан кыймылдаганга туура келет, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мынакей. Андыктан кабыл этпеңиздер, эгер бир жерлери окшошпой бир аз туура эмес кетип бараткан болсок. Ушуга бирөөсү да тизе бербейлиби, биринчи тигини баштаардан мурда. Биздин кичине убакыттар баягы тартыштыгына байланыштуу. Ал эми өзүңүздүн кесибиңиз боюнча айтып өтпөйсүзбү? Өзүмдүн кесибим боюнча буну биринчи бул резинаны кийгизип алабыз бул жакка. Анан сиз буну шоколадтарды тизе берсеңиз болот. Ар бир резинкага киргизип. Буну байлайсыз. Байлабайм, э? Мен болсо буну кыла берсем болот, бул кутучаны. Муну ошондой эле биз бул жакка чапташтырсак да болот, негизинен, э? Чапташтырсак да болот, бирок алганга ыңгайлуураак ушу резинкага кийгизип койгон жакшы болот да. Ооба, анын үстүнө убакытты да үнөмдөйбүз. Мындай коелу. Жыш эле кийгизе берсеңиз. Жыш болайын, э? Бул жакта киндерден 50 данасы керек. Мындай кылып коеюн. Анан сиз жасап жатканда кызыңыз бар дедиңиз, э? Анан кызыңыз бирөөнү ары көтөрүп кетип, баягы тоскоолдук жаратпайбы? Кече ошол даярданып атканда бул киндерди алып топ деп ойноп кетти. Мен кайра аны жыйнап келдим ошол. Канча жашта кызыңыз?
Кызым 1 жаш 8 ай. Жакшы, акырындап чоңоюп келаткан турбайсыз. Негизичи бул торту жасоо канча убакытты талап кылат? 3-3,5 саат. 3,5 саат, э? Ооба. Мында коеюн. Муну да ачып тизиш керекпи? Же Ооба, мында ачып тизиш керек бардыгын. ача берейин, э? Мындай кылайын. Ачып тизип акырындап. Ошондо бул мисалы бир бетин жасаганга мисалы биринчи кабатын деп коелу. Канча убакытты талап кылып калат мисалы? Азыр биз баягы убакыттын тардыгына байланыштуу бат-баттан кыймылдаганга да туура келип атат. Бирок муну баягы шашпай, ар бирине мындай мамиле жасап, Шашпай кылдаттык мененчи? кылдаттык менен кылганда ошол 3-3,5 саат кетет бардыгына. Биринчи кабатын жасаганда бул 20 мүнөттөй. Кое бербейинби, э? Кое берсеңиз. Коебейин. Мындай кылып. Сиз бул жактан тизсеңиз болот. Андан кийинки этап Бунун бардыгын эле мындай кылалы. Биз убакыттын тардыгына мындай байланыштуу биз бир жак эле бетин кылганга үлгүрүп жатабыз. Андыктан биздин көрүүчүлөр бизди түшүнөт деп ойлойбуз. Биздин убакыттын тардыгына байланыштуу. бул жагына дагы резинка кийгизе алабыз. Мындай кылалы. Учурда эмне менен алексизсиз? Учурда мен азыр кызымды садикке бала бакчага берип, өзүм жумушка өзүмдүн кесибим боюнча иштейин деп аракет кылып жатам. Кесибим боюнча мен Кыргыз курулуш транспорт жана архитектура университетинин дизайн жана архитектура факультетин аяктагам. Өзүңүзгө жакын турбайбы? Кесибиңизге жакын эле турбайбы? Ооба. Дизайнерлик боло турган болсо. Жакшы, абдан жакшы. Анан бул жактагы ар бир тоголок кийимдерди бул четине коздоп чаптап чыгабыз. Сону. Окей. Азыр биздин телекөрүүчүлөр баягы кичинекей балдар да көп көрөт да. Апам тетигин алып бермейинчи деп атат баш керек. Ооба. Ата-энесин кыйнап, э? Кичинекей балдардын эң сүйүктүү Ооба да тамагы. шоколаддары. Ооба. Анан эмне дегенде мен өзүмдүн баламдан улам билем. Бир нерсени көрүп калдыбы? Мисалы телевизордон болобу? Биздин сыналгылардан, же болбосо интернеттен көрүп калабы? Мага дагы ушуну дегенди үйрөнүп алды. Анан апа эме дүкөнгө деп турат. Анан айла жок баягы. Алып бересиз. Алып беребиз, албетте. Бул жактарын буну биз кийимдерди 2 беттүү скотч менен чаптап алганбыз. Алдын ала даярдап, э? Ооба. Мынакей, ушундай кылып туруп жасап алат экенбиз. Ал эми буларды ортосуна салып коелу. Мындай кылып туруп. Бул Pringles балдардын бул дагы эң керектүү тамагы. Элегерде, э? Анан эң үстүнө бул Рафаэлланы коюп коебуз. Анан Алды. Ушуну менен соңуна чыкты, э? Келиңиздер. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин торт дагы даяр болуп калды. Ошентип өзүңүздөрдүн жакындарыңыздарды сүйүнсөңүздөр болот. Ал эми биздин берүүдөн, Таң шоуладан алыстабаңыздар.